Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу. Avalon сайтында баары жөпүнөкөй оптимизация ссылка аркылуу өтүп, алгач катты алыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Avalon сайты баары Акылбек Жапаровга тиешеси бар МИЗ ишканасынын салыкка 90 миллион сом карызы бар. МИЗ компаниясы 90 миллион сом салык төлөбөй келгени анықталганын экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматы билдирди. 30 октябрда таратылган расмий кабарларга ылайык, Чүй облусунун Ысык Ата районунда компаниянын өндүрүш, соода жана айыл чарба тармагындагы 30га жакын объекти бар экени такталган. Финполдун кабарына караганда, МИЗ ачык акционердик коомунун эки негизги акционери бар. Алар ESL деп аталган офшордук компания жана кыргыз жараны. Ачык булактарда аталган компания депутат Акылбек Жапаровга таандык экени жубайынын атына катталганы айтылып жүрөт. Жапаровдон комментарий алууга мүмкүн боло элек. Аталган компанияга байланыштуу 2017 жылда кылмыш иши козголгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ушул учурдагы маалыматына караганда, ишкананын өкмөт алдындагы карызы 237 миллион 790 миң 75 сомду түзгөн. Коррупциялык иштерге аралашкан жарандарды кеңешчи кылганы үчүн өкмөт башчыны камакка алам. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин атынан таралган маалымат фейк дейт. Интернетке Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев коррупциялык иштерге катыштыгы бар жарандарды кеңешчи кылып дайындаганы үчүн президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровду камакка алат деген билдирүү тараган. Бул боюнча 31 октябрда УКМКнын басма сөз кызматы расмий маалымат таратты. Маалымат фейк. УКМК жарандарга бийлик өкүлдөрүн жалган маалыматтарды таратпоого чакырат. Жалган маалымат тараткандарга карата мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартуу каралган дешти мекемеден. Булак Супер KG. Президенттикке талапкерлигин койгондордун саны 4кө жетти. Тизмеде Арыстан Алай бар. Борбордук шайлоо комиссиясына президенттик кызматка өзүн көрсөткөн талапкерлерден арыз келип түшүүдө. 31 октябрга карата 3 талапкерден арыз келип түштү. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматынан билдиришти. Алар Арыстанбек Абдылдаев, Аурезен ЖЧКнын директору, Назарбек Нышанов, Лига антикризис коомдук бирикмесинин президенти, Кубан Чороев, БРК көчмөн цивилизациясы, тарыхый маданий мурасты жана рухту кайра жаратуу коомдук фонду башкармалыгынын төрагасы. Эске сала кетсек, 30 октябрда Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадемаров президенттикке талапкерлигин көрсөтүү жөнүндө арызын калтырган. Президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Ага катышуу үчүн жарандар партиянын атынан же өзүн өзү көрсөтүү аркылуу талапкерлигин койсо болот. Булак Супер KG. Садыр Жапаров жер титирөөгө байланыштуу Эрдоганга көңүл айтты. 30 октябрда Туркиянын батышында күчү 6,6 балга жеткен жер титирөө катталган. Очогунун тереңдиги 16,5 чакырымды түзүп, ал Измирдеги Сеферлихисар шаарындагы райондо жайгашкан. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Туркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоганга Измир аймагындагы жер титирөөдөн кийин адамдардын курмандыктары жана ири кыйроолорго байланыштуу көңүл айтты. Суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстан элинин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан жалпы түрк элине терең кайгыруу менен көңүл айтам. Курман болгондордун үй бүлөлөрүн, жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшөм. Жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалайм деп айтылат телеграмда. Измирде уранды алдында калган 4 киши 1 суткадан кийин тирүү табылды. Эске салсак, 30 октябрда Туркиянын батышында күчү 6,6 балга жеткен жер титирөө катталган. Очогунун тереңдиги 16,5 чакырымды түзүп, ал Измирдеги Сеферлихисар шаарында жайгашкан. Маалымат булагы Спутник KG. Турсунбек Акун. Сооронбай Жээнбеков отставкага кетүү чечимин өзү кабыл алган. Ага эч кандай кысым көрсөтүлгөн эмес. Сооронбай Жээнбеков отставкага кетүү чечимин өзү кабыл алган. Ага эч кандай кысым көрсөтүлгөн эмес. Бул тууралуу экс-акыйкатчы Турсунбек Акун 31 октябрда тегерек столдо билдирди. Турсунбек Акун 15 октябрда башка саясатчылар менен бирге Жээнбековго жолукканын билдирди. Ал өкмөттүн жетекчилиги менен жолукканын, эч кандай коркутуу болбогонун айтты.
Мен кырдаалды түшүндүргөндө кызматтан кетүүнү чечтим. Коркутуулар болгон жок. Мен өзүм кырдаалды корчотпоону чечтим, деди Жээнбеков. Жана кызматтан кеткенин коомго жеткирүүнү суранган, деди Турсунбек Акун. Ошондой эле ал экс-президент кызматынан кеткенден кийин да ага жолукканын кошумчалады. Булак Назар Ньюскейже. Феликс Кулов: Жээнбеков өлкөдө кан төгүлүшүн каалабайм, деди. Ошондо кандын төгүлүшүн кимдер каалап жатат? Сооронбай Жээнбеков президенттен кетип жатып өлкөдө кан төгүлүшүн каалабайм, деди. А кандын төгүлүшүн ким каалап жатат? Муну эмне үчүн териштирбейбиз, деди саясатчы Феликс Кулов. Ошондой эле ал 15 октябрда башка саясатчылар менен чогуу Сооронбай Жээнбековго жолукканын айтты. Биз сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Жээнбеков кызматтан кетпейм деген. Жолугушуу бүткөндөн кийин 2 саат өтпөй кызматтан кетти. Көпчүлүк бизге эмне үчүн президенттин кызматтан кетерин айтпадыңар, кимден корктуңар деп суранып жатышты, деди саясатчы. Белгилей кетсек, Феликс Кулов конституциялык реформаны талкуулаган тегерек столго катышууда. Булак Назар Ньюскейже. Садыр Жапаров Кытай маселеси менен чек арада товар өткөрүү маселесин талкуулады. Кытай элчиси Ду Давенди менен президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров чек ара көйгөйү, Кытай ишкерлеринин коопсуздугу жана эки тараптуу долбоорлор боюнча сүйлөштү. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын ыйгарым укуктуу элчиси Ду Давенди кабыл алып, жолугушууда Кыргызстан үчүн орчундуу болуп турган чек арадан товар өткөрүү маселеси талкууланды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Эске салсак, базарлар, соода ишканалары жана кызмат көрсөтүү тармактары ассоциациясынын президенти Дамира Дооталиева өткөн аптада өкмөттү Кытайдан товар ташуу боюнча көйгөйдү тез арада чечип берүүгө чакырган. Анын айтымында, буга чейин Тогурат жана Эркеч Там өткөрүү пункттарынын суткасына 300дөй жүк ташуучу унаа өтчү. Учурда 5тен ашпаган авто араң өтүп жатат. Себеби түшүнүксүз. Мындан улам ишкерлер бир топ көйгөйлөргө кептелүүдө. Кытай элчисинин айтымында, Торугар жана Эркештам өткөрүү пункттарындагы көйгөйдү жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн тиешелүү органдарынын өкүлдөрү 6-ноябрь күнү жолугушат. Торугарт өткөрүү пунктунун иши сентябрь айынан тарта жаңыланышы Кытай элинин Кыргыз элине ак тилектеринен кабар берет. Бирок пандемия шартында жаңыча жашоого үйрөнүү керек болуп жатат. Чек арадагы көйгөйлөргө бир гана техникалык мүчөлөштүктөр себепкер. Анткени карантиндик талаптар өтө катуу болуп жатат, деди Ду Девин. Ошондой эле элчи сүйлөшүүлөр учурунда Кыргызстанда ишкердик кылган Кытай жарандарынын коопсуздугуна көңүл бурууну суранды. Жапаров өз кезегинде Кытай тараптын коронавирус менен күрөшүүдө жардамы үчүн ыраазычылык билдирди. Кытай Эл Республикасы Кыргызстанга оор күндөрдө биринчилерден болуп жардам көрсөттү. Бул коңшу мамлекеттердин чыныгы достугун даңазалап турат. Биз Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы бардык макулдашууларды ишке ашырып, мындан ары дагы кызматташууга даярбыз, деди Жапаров. Сөзүнүн аягында тараптар эки тараптуу долбоорду ишке ашыруу темасы боюнча сүйлөштү. Маалымат булагы Спутник KG. Тилек Токтогазиев: эптеп иштеп жүргөндөр кызматтан алынат. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин кызматкерлерин текшерип жатабыз. Натыйжасы жок иштеп жүргөндөр аныкталса жумуштан алынат. Бул туурасында министр Тилек Токтогазиев Спутник Кыргызстан агенттигине өткөн онлайн маалымат жыйында билдирген. Анын айтымында, ушуга чейин министрликте элементардык электрондук документтештирүү системасы киргизилген эмес. Азыркы тапта санариптештирүү жана экспортко чыга турган товарлардын документтерин тез арада бүтүрүү боюнча аракеттер башталды. Бизде өз ишин мыкты билген адистер жетиштүү. Ошол эле учурда эптеп эле иштеп жүргөндөр да бар. Андыктан учурда аудит жүргүзүп, ким эмне менен алектенип жүргөнүн аныктап жатабыз. Жыйынтыгына жараша кадрдык чечимдер кабыл алынат. Жөн гана иштен кетирип салуу болбойт. Эгер өз ишинин адиси болсо, аны менен иштешүүнү улантабыз. Мисалы, райондук агрардык башкармалыктар ишкерлер менен фермерлердин ортосуна көпүрө болуп, айыл чарба азыктарын сатууга шарт түзгөн менеджер болушу керек. Учурда алардын активдүүлүгү жетишпей жатат, деди Токтогазиев. Мындан сырткары, министр 1,5 жыл мурда министрликтин штаты 5000ден ашуун болгонун, бирок мурдагы жетекчилик позициясын коргой албай, ал 2-3 бөлүккө бөлүнүп кеткенин белгиледи. Мындан улам 4000ден ашуун кызматкер суу чарба агенттигине кеткен. Фитосанитардык, ветеринардык инспекциялар
алкоголдук продуктыларды көзөмөлдөө айыл чарба министрлигине карабай калган. Бүгүнкү күндө министрлик көбүнчө айыл чарба тармагын өнүктүрүү саясатын аныктап калганын айтат. Жалпы штаты 888 кызматкерден турса, анын 97-си борбордук аппаратта иштейт. Булак Назар Ньюс KG.